Арыбасын ару кыргызым. Бар болуңуздар. Учур маселеси телеберүүбүздү баштайбыз. Учур маселеси. Бүгүнкү күндө адамга эң керектүү, орчундуу маселелер кайсы деп кээде өзүм суроо салам. Экономика жагы абдан туура. Саясий жагы, каржы жагы, табияттагы болуп аткан кубулуштар, өзгөрүүлөр, аба ырайы. Мына ушунун бардык учур маселесинде өтө маанилүү, адамга керектүү нерселер. Ушуларды акыл калчап карап отуруп, бүгүнкү күндө адамзатка өтө керек, өтө муктаж болуп турган жан дүйнө азыгы. Мына ушул учур маселеси өзгөчө орунду ээлейт адамдын жашоосунда. Бүгүнкү сүйлөшө турган сөзүбүздүн башаты ыйман жөнүндө сөз болмокчу. Ыйман деген эмне? Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн эле бир тууган кыргыздарыбыз не деген багыттарда жүрүшөт, не деген агымдарда жүрүшөт. Бул эмне себептен, кандайча болуп атат, адамдар эмнени издеп атат. Анда эмесе бүгүнкү коногубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Айбек Аликулов деген мырза, эзотерик, мындайча айтканда сырдуу дүйнөнүн сырын ачкан илим эзотерика деп эсептелет. Руханий дүйнөнүн, кайып дүйнөнүн сырын ачкан илимдердин бири эзотерика. Ошол эзотерик Айбек мырзабыз бүгүн конок. Кош келипсиң, Айбек, кош келипсиң. Рахмат. Мына сени менен жолугуп сүйлөшкөндөн улам, ошол сенин өзүңдүн ичиңдеги жан дүйнөңдөгү болгон өтө бир купуя, элиңе керек болгон нерселердин баардыгын изилдеп интернеттен дагы окудум. Жердин жаралышы боюнча дагы кандай жаралганы. Бул жөнүндө менимче дагы бир өзгөчө бир сабак иретинде дагы өтөбүз го дейм. Бүгүн темабыз ыйман. Жана мен жогоруда айткандай, кыргыздын өзүнүн манасы бар, каада салт үрп адаты бар. Бирок ошонун ичинде кыргыздарыбыз ислам дининде жүрөт, буддизмде жүрөт, йогада жүрөт, деги эле кандай агым болсо, ошолордун баарында жүрөт. Эмне себептен ушундай болуп атат? Жеке өзүмдүн көз карашым эгер айта турган болсом, таң калам. Эмне себептен кыргыз бардык эле ушундай агымдарга, багыттарга, диндерге кирип кете берет дегени. Бул нерседе биз алгач мындай иреттеп ажыратып алышыбыз керек. Бир бүтүн түшүнүккө келиш үчүнчү. Руханият, кут, истинная сущность орусча айтканда. Бизде ушундай көкүрөгүбүз кайыпка ачылган калк экенбиз да. Анан ким биринчи келип айтса, ошону туура деп, эгерде ошол айтып аткан сөзүнөн өзүбүздүн ички дүйнөбүздү көрө ала турган болсок, анда ээрчип кете берет экенбиз дагы. Анан жана бизде саткын деген нерсе жок ушу. Бир нерсенин аркасына түштүм, ошонун аягынан чыгам деген түпкү аң сезимде иштей берет экен да. Сиздин айткан руханият нерсе бул эмне үчүн биз ошол ыйман жолунда ар тарапта кетип баратабыз. Деги эле түпкүрүндө алып түшүнө турган болсок, бул жолдор ар түркүн болгон менен алып барчу багыты бир эле нерсе. Мисалы үчүн бир шаарда 10 мектеп болобу, 15 мектеп болобу, бир эле аттестат берет дегендейчи. Анан ал мектеп, бул мектеп болуп, ажырым болуп, чагылышуу, кагылышуу болгону өзү натура. Изденүү багытына түшкөн адам бириктирүүчү факторду издеш керек. Баш бириктирүүчү факторду, ажыратуучу эмес, бириктирүүчү. Иман дейбиз. Иман деген ушундай экен, бул ар түрдүү деңгээли бар экен да. Бул иман деп койгондо эле баардыгыбыз эле имандуу боло калбайт экенбиз. Мисалы үчүн мен ата тегим мусулман, мусулман динин практикующий адаммын. Бирок канча деген диндерди изилдеп жүрөмүн да бүгүнкү күнгө чейин. Мисалы үчүн ислам дини менен айтканда, адамдын ичинде кут, жан,
3 түрдүү жан бар деп айтат. Бирөөсү өсүмдүк жаны, экинчиси жаныбар жаны, жаныбардын жаны. Анан кийин бирөөсү ошо Кудай Тааланын өзүнө тиешелүү жараткан Теңирибиздин бизге түшкөн нуру, ошонун руху дейт да. Анан биз эгерде өсүмдүк бул ушу денебиздин өсүүсүнө гана жардам берет. Өсүмдүк гүл катары эле өсүүсүнүн функциясын аткарат. Ал жанагы жаныбар рух бул ушинтип жанагы эго деген нерсе ушул жаныбар рухка тиешелүү да. Бакмай, өзүн бакмай, өзүн жогорулатмай, бир гана жана теңдеп ушундай улуу даражага алып келип адамдын ушундай өзүнүн баштапкы түпкү аң сезиминин ааламга кайыпка дейбизби, кандай дейбиз, ушу Кудай Тааланын астына ача турган бул ошол рух, истинная сущность. Кут деп айтылат кыргызда. Рух деп кийин илешкен сөздөр кут деп айтылат өзөгү. Анан бул дагы ошол ыйман дегени бул ошол кутка болгон жолдордун аталган терминдери эле да. Мисалы үчүн ыйман деген бул 4кө бөлүнөт. Жанагы шарият деп айткандай эле, шарият бул мыйзам өкүмдөрү. Ошол жол менен бассаң, сен туура басасың дегендей эле. Мусулман деген бул ошол изденүүгө түштү деген сөз. Мусулман шарият жолунда жүргөн мусулман али ыймандуу боло элек. Иман деген бул өтө чоң нерсе да. Курандын өзүндө дагы айтылат, бир окуя бар. Мен ошол айтылган жерин айтайын. Сен дейт, мен ыймандуу болдум дебегиниң дейт да. Сен айткының, мен мусулман болдум деп. Али ыйман сага кере элек дейт да. Караңызчы, эмне деген сөздү айтылып атат. Анан ушул сөздөрдүн аркасынан изилдеп жүрүп мен бир аксакалга жолуккам бир кезинде. Ал аксакалдын айтымында дейт, ыйман даражалары бөлүнөт дейт. Жалпы пайгамбарлардын ыйманынын жарыктыгы дейт. Ыйман деген бул ишеним да. Көрбөй туруп, укпай туруп ушу ичиңдеги, көкүрөгүңдөгү ушул нурдун жарыктыгы. Бул ушул пайгамбарлардын ыйманынын аталышы акмал аталат дейт да. Анын жарыктыгы күндөй дейт. Пайгамбардын астында отурсаң, алардын айтканда кабыл кылып, Кудай жараткан Теңирибиздин жалгыздыгына ынанып эле, ушинтип калкып кирип кете бересиң, мейкиндикке ачылып берет дейт да. Анан эми пайгамбарлар бул саны бүттү да, эми акыркы пайгамбарыбыз келип кетти. Андан кийин олиялардын доору келет экен да. Олиялардын эми пайгамбарлардын доорунда дагы болгон олиялар. Олиялардан пайгамбарлар дагы сабак алышкан. Мисалы үчүн ошол эле Муса пайгамбарыбыздын Кыдыр атабызга жолугуп сабак алган жери бар. Жана ал сабак алганга сабыры жетпей, Кызыр атабыз бар, жумушуң аткар деп, экөөсүнүн жолу эки жакка ажыраган жери бар. Эми өтө чоң окуя, аны айтпай эле коеюн. Олиялардын ыйманы бул ошол толгон айдын жарыгында экен да. Эми бул жарык күн эмес, бирок толгон айда дагы кадимкидей көзүң көрөт, адашпайсың. Сапарга чыксаң, жолуң табып жетесиң дегендей. Анын аталышы камил болот экен. Камил илими деп коет да. Анан бул да уже жанагы кайып ааламдар, сырдуу дүйнөлөр, бул ушул китепке жазылбаган нерселер, адамдын бардыктын акылына келе бербеген нерселер. Бул кыргыз аталарыбызда олия Кудай эмес, Кудайдан бөлөк эмес деп коет эле. Кудай менен олия ашык-машык болуптур деп коет эле. Анан олия дегенди Кудайдын досу деп түшүнүлөт. Бул ушунчалык көтөрүлүп, жараткан Теңирибизге ушундай жакындап калган адамдар, олиялар болот экен да. Аларды ушу айткандай эле толгон айдай камил деп аталат экен. Андан кийин заиптар турат экен. Заип дегени бул аалымдар, илим жыйнагандар. Ошо китеп окугандар, көп илим окугандар, ушундай. Алардын ыйман жарыктыгы асманда жана ай жок кезинде жадыраган жылдыздардай дейт да. Бирок жалпы жылдыз бириксе бир томолок айдай жок дейт го жарыктыгы. Ошентип бүгүнкү күндө биз аалымдардын доорунда жашап атабыз да. Бир мамлекетте бир же эки аалым бар. Болбосо жок. Бирок аалым сынгандары көп. Бул аалым дегенди биз 4 китеп окуган адам деле аалым дей бергенибизде жаңылыштык да. Эгерде Манас эпосуна кире турган болсок, Ак балта уулу Чубактын лакамы Зайыпбуруш болгон жерин кезиктиребиз да. Зайыпбуруш деген бул ошо аалымдардын коргоочусу, аалымдардын жактоочусу, ошолордун мындай өзүнчө бир эмден берип ошолорду изилдеп жүргөн адам болгон да. Ал эми эпосту кезиктирип турган болсок, Медиен чөлүндө калып кеткен кезинде ал кайып ааламдары менен тимеле кайып ааламдары эшиктери ачылып, ал жактан курал жарак, ар нерселерди алып ушу кайып кайкалышкан жерлерин көрөбүз.
Демек бул аалым деген даражасы асмандай чоң жогору нерсе экен да. Ал эми калган жалпысыныкы дейт бул ыйман 4-чү деңгээлдеги ыйман дейт бул асхаб аталат дейт да. Алардын ыйман жарыктыгы дейт жана күйүп турган шам чырактай дейт. Шамал оңго урса оңго ийилет, солго урса солго ийилет, катуураак болсо өчүп калат, тамызып койсоң кайра жанып берет. Бүгүнкү күндө биз жумурай жыл көпчүлүк ушул адам баласы руханий азык, руханий жарды убакытта жашап жатабыз да. Жан дүйнөбүз, өзөгүбүз ач карын. Өзөгүң ач болсо, ааламдын баарын алтынын өзүңө иймерип сактап алсаң дагы жан дүйнөң тойбойт да. Ошентип биз жанагы бул жалпы коомдун деңгээлинде жүрөбүз дагы, анан өзүбүз аалым атап, өзүбүз олуя атап, анан өзүбүз жана Кудай атып алгандары дагы чыгып атканы ошол ыймандын сууздугу, ыймандын жоктугу. Ал эми баягы сиздин берген сурооңуз эмне үчүн ар диндерге кете беребиз? Анткени руханият биздин өзөгүбүздөгү ыйман таануу, жараткандын жалгызын таануу бардыгыбызда бар да. Бул кече эле пайда болуп калып, биз Кудай Таала менен азыр эле таанышып аткан жокпуз да. Ата бабаларыбыз байыртан жараткан жалгызды таанып келген. Бул бизге ар түрдүү жол, күнүмдүк жашоо, ушундай нерселер менен илешилип келген дагы ар бир бүгүнкү күндө Алла деген адам кыргыз кулагына уга элек адамды алып келсең дагы, анын көкүрөгүндө ошол Алланы сүрөттөгөн Теңир дейби, Кудай дейби, Всевышний, Абсолют дейби, Көкө Теңир дейби, бирок ошонун образы бар да көкүрөгүндөчү. Анан ага ким кандай багыт берсе, ошол жактан өзүнүн ынанып табып кете берет. Маалыматтын түшкөн жагы бир. Жанагы айтат го, пайгамбарлардын бул күндүн бир эле күндүн ар тарапка түшүп аткан жарык нурларындай эле бир эле жарыктык, бир эле шооласы депчи. Ар шооласы ар жактан түшүп атат, бирок күнү бир депчи. Ошондой болгон үчүн бул немеде бардык диндерге ушул нерсени айтасыз да. Айтса баары муну чындыгында эле кабыл алат. Ооба, Кудай бирөө эле дейт. Жанагы акыл эс казынасы бирөө эле дейт. Абсолют бирөө эле дейт. Бирок ошентсе дагы менин оюмча дагы 1000 жыл болсо дагы диндер бирикпей турган дооруда жашап атабыз. Жанагы Куранды айтып атасың, Куранды. Куранда ушундай болуп бөлүнгөн, Курандай депчи. Ошону кыргыздын дүйнө таанымында ушундай багыттар болуп келгенби? Ислам дүйнөсү пайгамбар келгенге чейин, ислам болгонго чейин биздин ата бабаларыбыздын тарыхы бүгүнкү күндө өтө бир тетиги биздин доорго чейин 5000, 7000, 10000 жылга чейин бар экени азыр далилденип келатпайбы? Ошолордун кыргыздын дүйнө таанымында ошол ыйман деген кандай түшүнөсүң? Эми бул жанагы бир эле нерсенин аталыштары ар башка болгон үчүн ар тилден келген үчүн биз бир аз кагыштырып алып атабыз. Мисалы үчүн дин деген бул биздин сөзгө алганда осият, насаат эле болуп отурулат. Көп эмес, кем эмес. Насаат. Ата тектин насааты, осияты, жашоо эрежелери. Ислам дегени бул жол. Эми бүгүнкү күндө деле мисалы үчүн кыргыздарда ак жол, ата жол деп ар ким өзүнө жол салып алып изилденип келип атат. Анан бул аталышта өзөгө өзгөрбөйт. Анан кыргыздын байыркы ошол эле Теңир деп атап атабыз да. Теңир деген аталышты эгерде биз уңгу муунга бөлүп ажырата турган болсок, анда төмөндөгүчө болуп калат да. Бул түшүнүк мага Алымбек Ажы Култаев рахматы устаттарымдын бири эле ошонун чечмелеп бергенинде бул төмөндөгүчө болот экен. Теңир. Та деген бизде жана чүкөнүн бийик түшкөнү та. Та деген бийик, так деп бийик нерселерди айтат да. Жогору деп, аң, разум, интеллект, түшүнүк, ой жүгүртүү, очогу деп коелу. Гир деген бул чоң деген сөз. Мындайча айтканда, Теңир деген ушу та, аң, гир. Бийиктиктеги баардык аңдын чоң
ээси дегендей. Бардык нерсени өзүнө камтып туруучу, бардык аңды камтыган ушу чоң зат деген эле түшүнүк берип калат. Бирок биз бүгүнкү күндө көп нерселердин аталыштарын айтабыз, өзөгүндө эмнени камтыганын изилдебей калдык да тилекке каршы. Эгерде өзөгүн изилдей турган болсок, баардык эле өзөгү бир болуп чыгат. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Негизи бүгүнкү күндө ушул кандай дин болбосун, адамдар ушул биз айтып аткан жаратуучуну, бирөөнүн, Жалгыз зат. анжа ошонун мыйзамдарын, ошонун айткандарын толук ишенип эмес, ошону каныбызга кабыл алгандан баштап толук ишенүү менен адамдардын, диндердин, ошол багыттардын ортосунда карамарчылык болбойт эле деген нерсени айтып атам. Бул ар нерсенин атын айткан менен өзөгү бузулбайт дегениң туура. Бүгүнкү күндө азыркы өзүң байкайсыңбы? Мусулман, ислам дининдеги менен кыргыздын дүйнө таанымында жүргөндөрдүн ортосунда билинип билинбей кандайдыр бир кагылыш, ажырымдар болуп атат да. Негизи ушундай болбош керек деген нерсе да. Анан ошол жанагы сен айткандай бул осуят, бул жол деген нерсени көпчүлүк кыргыздар эмне үчүн ошону кыргызча эле айтпайт деген сөздөр бар. Эмне үчүн маселен Куранды окуп атканда, анан сүрөлөрдү айтып атканда арабча айтпай эле жөн эле кыргызча айтсабы деген талап, жан дүйнө талаптары болуп атат. Ошондон атак мындайча айтканда ал жөнүндө ажырымды жоюу иретинде экөөбүз отурабыз да. Ошо ажырым азайып ажырым болбой калса экен, биригип калса экен деген максат сенде дагы, менде да бар. Тек гана ислам дини эмес, буддизм, христиан бардык багыттардын бириге турган доору келди деп айтайын деп атам. Ооба, туура айтып атасыз. Эгерде сиз айткандай боло турган болсо, анда биз баягы эле өзөккө кайтышыбыз керек да. Мисал үчүн, мусулман болбойсуң эгерде алдыңкы 5 китепке, пайгамбарларга, китеп 5 эле эмес, 104 свитек болуп түшкөн бар, ушундай түшкөн бар. Тилдердин эмне үчүн кыргызча айтылбайт? Биз бир аз эле кече бир 70 жыл орустар менен чогуу жашап, бүгүнкү күндө 90% 100 эмес, 90% кыргызча сүйлөй албайбыз да, орус сөздөрүн аралаштырбайынча. Ошондой эле арабтын сөзү аралашып калган. Эми бул кантса дин болуп атат да. Анан эми өзөгүндө бир ошентсе дагы биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Мына көпчүлүгүбүздө ислам болгон үчүн, мына христиандардын деле тилине түшүнүктүү, бизде бейиш жана тозок ажыратат. Эми качан бейишке түшөсүң, качан тозокко түшөсүң? Кудай Тааланын бул акыркы диндердин илими өзөгүндө Кудай Тааланын бизге болгон мээримин, ырайымын гана үйрөтөт да. Ошол эле нерсени үйрөтөт. Өзөгүндө ушул нерсе турат. Мисал үчүн, өзүңө окшогон, орусча айтканда, делай себе подобному благо, бейиш болот. Өзүңө окшогон адамга жакшылык кыл, жаннаттан болот жаның. Өзүңө эле окшогон адамга жаман иш кылдыңбы, зыян келтирдиңби, жаханнам, тозок болот акыбалың. Акыркы түпкүрүндө ошол турат. Түпкүрүндө, өзөгүндө, бүт диндин өзөгүндө ошол эле турат. Өзүңө окшогон эле адамга зыян кылба. Андан өзүңөн өткөн адамдан өткөндөн кийин андан ары жаныбар, жаратылыш, анан асманатта жер эни аалам таануулар кете берет да. Баштапкы тепкичтери ушу өзүңө окшогон адамга зыян кылба. Баарын өзүм деп бил. Баарын өзүңө кылгандай мамиле кыл деп кетет да. Биз бул нерселердин баарын калтырып коюп эле өйдөнгү тепкичтерден кирип алганбыз дагы. Мисал үчүн бүгүнкү күндө бир эле биз азыр талкуу кылып атабыз христиан, ислам, анан теңирчи. Жок, бир эле мусулман дининин ичинде 99 ажырым бар. Бирин-бири ушинтип сен ал мектептин адамы, мен бул мектептин адамы депчи. Болбосо ошол ислам дининде айтылат, 4 мазхаб, 4 жол, 4 имам мындайча айтканда. Биринин жолу менен бас. Аны эптей албай оор болуп кетип атса, экинчи жолго секирип ал. Андан орбозондой. Жол менен кете бер, бакыт менен кете бер депчи. Ошо бизде эң бул маселе көйгөйдүн түбү бул ошо өзөк. Өзөктү аңдабаганыбыздын себебинен биз ушундай түшүнүксүз нерселер болуп берет да. Теги буддизмде ушундай бир түшүнүк бар да, сен азыр адамдын ыйманы 4 деп атпайсыңбы? Ал эми жанагы 3 жан бар экен. Өсүмдүктөр. Бир денеде камтылган 3 жан бар. Өсүмдүктөр,
жаныбарлар анан жараткандын өз нуру. Буддизмде де ушундай нерсе бар. Бу адам жаралганга чейин чөп болуп жаралган дейт. 5 деңгээлде реинкарнация. 5 деңгээлде дейт. Ушу жаныбарларда чөптөрдүн бир топ түрү, жаныбарлардын бир топ түрү, анан барып туруп, анан бул жарык дүйнөгө адам болуп келгениң дейт да. Адам болуп келгенден кийин бул ошол чектердин баарын өтүп келип эң чоң жараткандын бийлиги адам дейт да. Мына болду. Анан бул ыймандуу болуу, мусулман болуу деп атабыз, мусулман болуу мен. Анан ушунун тегерегинде эң эле ыйыгы дагы бир адам болуу, адам эле болуу. Христиан болосуңбу, мусулман болосуңбу, йога болосуңбу, ким болосуң, эмне болосуң, ошонун ичинде адам болуу. Адам. Ошол адамда баягы ыйман, бардык шарияты дегендей да. Ушун тегерегинде. Мисалы үчүн адам. Бул адамды эгерде бөлүп ала турган болсок, а деген бул жалгыздык, башат, Кудай. Ошол буддисттер оом дейт. Аом дейт. Аом дейт. Дем дегени ошол заттын деми. Кудайдын деми бол деген сөз. Адам бол дегенчи. Адам деген бул Кудайдын деми деген. Бог вздохнул дейт да, ошо киргиз дем берип деген бир күф дейт. Ошол биз ошол күфүбүз да мындай айткандачы. Анан сиз айткан жана буддизмдеги реинкарнация, адамдын аң сезиминин жетилиши, бул өсүмдүк жана этаптардан өтүүсү, бул исламда дагы бар. Бирок ислам өтө терең изилдебей калды, учурку ислам. Учурку ислам бул эрежеде калып калды, шарият деңгээлинде калып калды да. Эгерде биздин бүгүнкү адамдардагы жок эмес, бар, бирок өтө аз. Ошол эле шарият деңгээлин бул мыйзам, өкүмдөр, тарикат, марифат, акыйкат десе, мына бугуреки акыйкат деген жеринде, бул тарикат аңдоо, сапар, анан акыйкат жетти деген жери. Ошол жеринде, мисалы үчүн Жалалуддин Руми, Ибн Аттар, ушуга окшогон, аларды суфий деп коюшат. Көпчүлүк түшүнө албай булар ушундай кетип калышты деп турган софту бөлүп коюшат өздөрүнчө. Ошолордун мектептерин карап көрө турган болсок, адашып калганбы, ушул Ибн Аттар же Жалалуддин Руминин айткан жери бар. Мен дейт, бир таш элем дейт. Анан ал таш кейпимен кетип өсүмдүк болуп өстүм дейт. Анан ал өсүмдүктөн кетип мен бүгүнкү күндө адам кейпинде турамын дейт. Анан бул адам кейпинде мен чоң көпүрөдө турамын дейт. Жана өсүмдүктөн өтүп жаныбар болдум, анан адам болдум деп анан. Эгерде мен ушу көпүрөдөн өтүп кетсем, периштелерден да жогору болуп кетчүдөймүн. Бирок эгер артка кетсем, кайра жаныбар кейпин кийип калчудаймын деп ушундай айткан жерлери бар да. Анан кайра жаралуу. Бул бүгүнкү күндө көп илимдерде, көп диндерде, көп осият насааттардын баардыгында тең эле реинкарнация, кайра жаралуу бар нерсе. Бирок бул нерсени алып койгон. Балким өздөрүнүн талкуулап чечмелеп бергенге акылы жеткен эмес, балким башка болгон. Мисалы үчүн биз ар түрдүү, мисалы үчүн бүгүнкү күндө даже Куранда дагы айтылат, силер дейт алгач жок элеңер, жараттык, анан өлдүңөр, кайра жаралдыңар, эми өлүп кайра алдыбызга келесиңер дейт да. Буну окумуштуулар айтып атат, эмбрион болдук, анан төрөлдүк, анан өлүп, анан Кудайдын астына келебиз деп айтышат. Эгерде берки тарикатчы, акыйкат, кайып илимдерин изилдеген мусулмандарды айта турган болсок, алар айтышат, адам баласы руху, жаны бир канча жолу келип кетет жер бетине дейт да. Башка планеталарга дагы барат дейт да. Акыр кыяматка чейин, жашоо толук бүткөнгө чейин адамдын жаны сапар кылып жүрөт көп ааламдарды деп келишет. Буга далилдешип жана асманда Мухаммед пайгамбардын башка пайгамбарлар менен кезиккендери айтылат. Башка планеталарга адам ушундай учуп кеткендердин бири Идрис пайгамбар болгон, Асирис Миражга чыккандар деп ушундай айтылат. Бул жан рух илимин изилдеген адамдар буну жеңил эле түшүнөт. Бирок руханият илиминен алыс адамдар бул нерсени кабыл ала албагандыгы үчүн шарият деңгээлинде жашоосун өткөзүп бара берет да. Шарият деген бул ошо өкүм, мыйзам. Буну кыл, бул ак. Буну кылба, бул кара. Караны кылсаң, айланып келип башыңа.
акты кылсаң да айланып келип кашыңа ушундай эле болуп кете берет да. Ал эми бул диндерде мисалы үчүн ошол эле христианствода дагы Иса пайгамбарыбыздын руху көтөрүлүп кеткенин билебиз. Мисалы үчүн Иса пайгамбар учуп кеткен, ал кайра жерге түшөт деп ишенип келебиз. Иса пайгамбардын жерге кайра келишине ишенбеген адам ал мусулман эмес. Ыйманды кое туралы. Мусулман эмес. Мусулман деген сөз бул изденүүчү, багытын тапты, жолуна түштү деген эле сөз. Андан эч кандай көп маани бербейт да. Ошон үчүн ыйман келме келтиргенде дагы ушинтип эң алгач Алла Тааланын жараткан Теңирибиздин китептерине, пайгамбарларына, периштелерине деп келет да. Ошол эле Жабраил, Гибрил, Азраил, Израил, Исрафил ушинтип христиан дини менен деле, иудаизм менен деле мисалы үчүн түшүнүктөр, аталыштар бирдей эле, уйкаш бирине биричи. Болгону жанагы айтып аткандай эле биз башында сүйлөшкөндөй эле бир шаардын 4 бөлүк мектебинде окуйбуз. Бир орус класс, бир кыргыз класс болсун мейли. Бирок окуган предметтерибиз бирдей эле. Бир орусча, бир кыргызча, бир англисче балким. Аттестат бир эле. Бир эле аттестат алабыз. Ооба. Бул адамдардын дегеле ааламдагы бардык нерсе эки жол менен гана эки эле багыты бар экен дегендей түшүнүк бар да бүгүнчү. Мен ошого кошулам. Өсүү, анан өнүгүү. Өсүү жолунда жанагындай данектин өзүнүн жаралып башка кайра өсүмдүк болуп чыгышы, данектен жаралып урукулануусу. Мына жер жашоосунда канча миң жылдан бери адамзат жашап келатат. Буга чейин дагы атланттар болуп келген. Алар да өзүнчө данек болуп, анан данектен башка нерсе болуп кетти. Адамдар жерге кайтып келе берип, Айбек, өсүү жолун издеп келген сыңары. Ошолте адамзат пайда болгон, акыркы адамзат пайда болгондон баштап өсүү жолунда жанагы өзүнүн руханий чөйчөгүн толтуруу, анан ошо толгондон кийин жанагы адам деген данегинин өзүнүн өзгөчө бир кайра жаралуусу пайда болуш керек деген түшүнүк бар менде. Мына азыр буга чейин көп окуялар болду жер жашоосунда. Не деген пайгамбарлар келди, мына пайгамбарлар мындан кийин келбейт, олиялар гана келет деген сөздөр туура да. Анан ошол учурда адамдын бүгүнкү күндө 21-кылымда кайра жаралуусу күтүлүүдө. Кайра жаралуусу адамдын ичиндеги жанагы данеги кайра башкача болуп жаныш керек деген нерсе болот. Ушунун тегерегинде кеп кылсак. Мен бул өзөк жетилмейинче өрчөбөйт да. Алгач өзөк жетилиш керек. Ошол эле мисалы үчүн мөмө дарагын алсак, урук деп калдык. Мөмө дарагына мисалы үчүн өз кезинде суу куюлуп, күндүн нуру жакшы жетип, ушундай болуп толук азыктанса гана мөмөсүн берет. Ошол мөмөсү бышкан кезде дагы уругу бышпай калышы мүмкүн. Уругу жок болуп калышы мүмкүн. Ичи өзөгү солуп калган болушу мүмкүн. Ошол өзөгү солуп калган, уругу бышпай калгандарды кайра эксең ал өспөйт. Ал тозокко кетти дейли, мындай тил менен айтканда. Ал эми өзөгү бышып жетилгендер уругун улайт. Попол Вухтун дагы бир китебинде 4-чү жолу адамды кайра жаратуу деп айтылат. Көп байыркы илимдерде мен кезиктирдим, мен буну коомчулук кандай кабыл алат билбейм. Адам атабыздын обо энебизден жаралган урпактарыбызбыз биз. Бүгүнкү адамдар дейли. Бирок обо энебизден бөлөк дагы жандардан жаралган урпактары болгон адам атабыздын. Мисалы үчүн Ажуч Мажуч өтө жанантип кагазга ороп айтканда, бул адам атабыздын уругу жерге түшүп калган. Анан жерден өсүп чыккан дейт. Ошол жана канаттуу адамдар, дөө адамдар, жана башка адамдар, аларды жанагы Зулкарнайн деген жеринде, Манас китебинде жерге көмүп салгандыгын биз кезиктиребиз. Ошол эле Манас эпосунда дагы
жердин түбүнө көмүп салган. Тигибетте болгон окуяны айтып берет. Жердин түбүнө ушундай адамдар көмүп салган, алар кыямат күнү жердин бетине чыгышат дейт да. Анан эми бул урук жөнүндө кеп болуп атат азыр. Анан кайра жаралуу, реинкарнация, жанагы бутак өнүп өсүү деген бул адам баласынын жер бетиндеги максаты мына дүнүйө топтойбуз, дүнүйө. Байлык, бирок канча адам көрсөттү, султандар көрсөттү, алаканы ачык кетти. Эчтеке алып кете албады. Биз бул дүйнөдөн эчтеке алып кетпейбиз дей беребиз. Бирок менин бул Ошто дагы бир устаттарымдын биринин айткан сөзү боюнча, биз бул дүйнөдөн эмне алып кетебиз? Илим, познание, опыт, практика. Өтө чоң байлык алып кетебиз. Ал байлык ошол жанагы ыйман да, аалам тануу, аңдоо. Биз бул дүйнөдөгү өрчүп өнгөн аң сезимибиз, түшүнүгүбүздүн деңгээлинде кийинки жашоолорубуз уланат. Мисалы үчүн айтат го, Куранда оң тараптагылар, сол тараптагылар дейт. Анан жакындар дейт да. Биз бүгүнкү күндө деңгээлибиз оң тарап, сол тарап болуп эле кетип баратабыз да. Бирок бир аз көзүбүздү ачсак, бир аз ынтылсак, иймерилсек, жогору ааламдар бар да. Биз тирүүлөй туруп көзүбүз өткөндөн кийинки боло турган окуяларды аңдасак болот. Кудай ошентип эле айтып койгон, кыямат качан болушу жөнүндө бир эле мага маалым, бирок илим изилдегендер жетиши мүмкүн депчи. Анан жер планетасынын да адам баласы биз бүгүнкү күндөгү цивилизация, адам баласы бир нече жолу талкаланып, кырылып, жок болуп кетип, анан кайра бир 15, 20, 30 чакты адамдан кайра баштап көбөйүп, ушинтип башталгандыгы документ Куранда алсак болот. Ошол эле Шумер, Ацтеки, Энки, Анунаки, Майя, кандай деген доорлор, ошол эле Атланта. Куранда дагы айтылат, силер аңдабайсыңарбы? Биз силерге чейин кандай гана аңдуу коомдорду талкалап жок кылып кыйраттык эле деп ушундай мааниде айтылат да. Биз бүгүнкү күндө бир өзүбүздү лабораториянын ичиндеги подопытный катары алсак болот да. Биз ушундай бир өсүп, өнүп, жетилип ала турган нерсебиз бул өз таануу. Биз өзүбүздү алгач билген деңгээлибизден дагы төмөн түшүп кеттик бүгүнкү күндө. Биз өзүбүздүн бабалар билген нерсени дагы унутуп калдык бүгүнчү. Биз өзүбүздүн сөздөрүбүздүн касиетин, өзүндө камтыган маани, маңызын жоготуп койдук. Тирүү сөздөрүбүздү өлтүрүп алдык. Мисалы үчүн ардуу, ар убак дейт, ар эт дейт, ар намыс. Анан бул дүйнөдө адам өзүнүн жумушун аткара албай, ушинтип жарды болуп өтүп кетсе, ар бак болот. Аны бул жакта тирүү калгандар багып, Куран окуп, Куранга чейинки убакыттарда ушинтип өздөрүнчө төлөө өткөрүп, өзлөрүнүн жол эрежелери болгон. Бүгүнкү күндө жол эрежелери өзгөрүп атат, бирок өзөгү калып атат да. Мына бүгүнкү күндө өткөндөрдү силер болду унут кыламдай дегени менен пайгамбар Мухаммед алейхиссалам айтып келген. Силер аны барып учурашканыңарды билет алар. Ким учурашып атат, ким салам берип атат, салам берсеңер алиге алат деп атат. Бул деген нерсенин түбүндө көп нерсе камтылган. Биз адам өттү болду кетти деп коюп атабыз. Эмне үчүн кыргыздар, байыркы кыргыздар баласы төрөлсө небересин алып мында алып тоого чыгып атам деген. Атамдын руху деген да. Эми бүгүнкү күндө генетика илими бул нерсени бизге айтып жеткизип келип атат. Бир адам, мисалы үчүн, биз адам атанын көчүрмөсүбүз. Бүгүнкү күндө сиз дагы, мен дагы ошол баштапкы адам атанын көчүрмөсүбүз да. Ошол адам атанын аң сезиминде, акылында, туюмунда бар нерсенин бардыгы тең ар бирибиздин ичибизде жарылып, жетилип, өсүп чыгышы мүмкүн. Бирок жанагы биз бүгүнкү күндө өзүбүздү бутактап жаткан кезбиз. Ошол эле исламды алсак, ал ширк, ал арам, ал жок, ал мындай деп, бир аз эле тереңирээк окуганда ал нерсенин бар экенин, ал нерсенин жок деген нерсенин өзү динде жок экенин түшүнмөкпүз да. Жанагы башкы сөзүбүздөгү ушул кайым айтышуулар, тирешүүлөр ушундан келип чыгып атат. Тигил бирөөсү мен түш көрдүм деп атат. Өмүрүндө түш көрбөгөн адам түш деген нерсе жок, кайдагы айтпа деп атат да. Түш көргөнгө түш акыйкат, көрбөгөнгө жалган болуп атат да, мындай айтканда. Бул
Негизи азыркы күндө адамдар жана эң башында айткандай өзүнүн сезимин таап алышты да бир жерденчи. Бирөө бул китептен тапты, бирөө бир китептен, бирөө кыргыздын дүйнө таанымынан тапты, деңирчилигинен, бирөө исламдан тапты, бирөө буддисттен тапты. Азыр ошо өзүнүн ишенген таап алган ишеничи, таап алган сезимин башка бирөөгө бергиси келбей атат. Башка бирөө буяка бүлүк салбаш керек. Азыр жан дүйнөнүн гана согушу болуп атат азыр. Азыр баягы диндердин согушу эмес. Ушундай түшүнүш керек да. Диндер мындай тек гана ошолго курал болуп берип атат. Мындай кагылышууга. А негизи азыр жан дүйнө ар бир мен христианмын, мен ошону таап алдым сезиммин. Сен мусулмансың, сен ошону таап алдың. Мен ушуну бергим келбей атат. Мен жок, ушундай эле болуш керек депчи. Мен бул деле бир убактылуу нерсе деп кабыл алгым келет. Илимсиздик эле нерсе. Убактылуу деп кабыл алам. Себеби дегенде мунун ар жагы мүнтүп отурса болбойт да, жашоо болбойт. Жердеги адамзатта жашоо болбойт. Негизи мен дайыма айтам, бул Кудайдын өзүнүн бир козырной картасы болуш керек. Ушулардын бардыгын жое турган. Эми ошол нерсени жойгонго аракет кылып биз экөөбүз ушинтип сүйлөшүп отурабыз. Бул жолун жоючу зат келет. Бул мусулмандарда бар, имам Магди деп күтүшөт. Кыргыздарда дагы бар, манасыбыз кайра келет деп айтат. Анан бүгүнкү күндө биз ушул мисал үчүн мен өзүмдүн эле мисалымды айтып кетейин. Мен Москвада келгенде аллергик болуп калдым. Ал жакта жүрө берип суук тийип калыптыр, суук топтолуп калыптыр. Жана кыргызда айтат го, суук тийди, күндүн ысыгы өттү, анан көз тийди деген 3 эле дарт бар депчи. Анан ошентип өзүмдү изилдеп жүрүп аябай аллергик болуп кыйналдым. Шаарда жашай албай акыры тоого көчүп кеттим. Анан жыл сайын кышында сууга түшөм да. Муздак чилдеде түшөм. Андан изилдеп келип, эми денеми изилдеп келип, жанагы христианиндердин день крещения күнүндө 19 январь күнү ошолор менен аралашып сууга түшмөй болдум. Бүгүнкү күндө аллергиям жок. Ден соолугум жакшы. Анан анча-мынча жанагы Facebookка чыгарып коесуң да сууга түшкөнүңү. Ай кокуй, сен христиан болуп кетипсиң, кокуй капыр дегендер болду. Ал эми эгерде карай турган болсок, бул Иса пайгамбардын таап чыккан жөрөлгөсү эмес. Иса пайгамбар Яхья деген өзүнүн замандаш пайгамбарынын таап изилдеп тапкан жөрөлгөсүн аткарган нерсе да. Мынакей караңыз, бул бизде ушундай коркоктук болуп калды, жалтанчактык болуп калды. Мындай биз ошо коркуу менен өзүбүз рамкага алып кирип кетип баратабыз да. Биз ушул рамканы ачып алсак эле, эгерде биз Кудай Тааланы өзүбүздүн жүрөгүбүздөн тапсак, анда биз аны храмдан дагы, ашрамдан дагы, мечиттен дагы көрөт элек. Ал эми жүрөгүбүздө Кудайды таппаган болсок, Меккеге барып өлүп алсаң дагы, Тибетке барып жатып алсаң дагы, Гималайга барып түнөп ошол жакта өмүр бою өтүп кетсең дагы, же Израилдин тиги Синай тоосуна чыгып жашап алсаң дагы, өз таппайбыз да. Кимде-ким көкүрөгүндө Кудайды тапкан болсо, анда Кудайды ал ар бир заттан көрүп калат. Адамдан эле эмес, өсүмдүктөн, жаныбардан бардык нерсе көзүнө ыйык көрүнүп калат да. Бул ыйык деген нерсе. Ыйыктык, касиеттик, бул эми бул жага барып кыргызчылык болуп кетет. Жанагы жок ширк деп аткан нерселер. Мисалы үчүн ак деген нерсени кыргыздар ак мөңгү, ак суу, ак булак деп ушундай ыйык жашоо башаты суу болгон үчүн ушундай нерселерди айтканда ал ак деп, ак бар деп ушинтип албодо ак бар деп ушундай келебиз. Калпак. Мисалы үчүн мал жанды ак дебейт, боз дейт. Кыргыз үй ак үй дебейбиз, боз үй деп коебуз. Ушинтип ар бир нерсенин улуулугу болгондо, мисалы үчүн ошол эле калпагыбызды алалычы, өзүбүздү эле алалы, мисалы үчүн аалам диндерин кое туралы. Калпагыбызда бүгүнкү күндө эмне деген гана оймо чимелер жок. Аттарды мингизип чыгарып коюп атат, башкалар болуп атат. А бирок калпагыбыздын оймосу бир эле түрдүү болгон. Ал жер планетасына ачылган матрицасы камтылган ак мөңгүнү бизге байырлаган эле элес болгон да. Биз ошол нерсени да түшүнбөй калып атпайбызбы? А эгерде жана бир айтат го, эмне үчүн христианиндер, мусулмандар дагы башка диндер бири-бири менен чабышып, кайым айтышат? Анткени бардыгы тең өздөрүнүн китептерин окушкан эмес депчи. Бүгүнкү күндө Курандын талабын талашкандар
өздөрү толук Куран ачып көрбөгөн адамдар. Хадистин тарабын талашкандар деле ошондой эле. Кыргызчылык, кыргыз дегендер ошо сурай келсең өзүнүн жет атасын билбеген адамдар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы. Ошол эле Ордо, Ак Ордо, Ата жолу деген аябай көп агымдар болуп кетти. О арасында бар, чындыгында касиеттүү адамдар бар. Өтө ушундай кайыпка айкалышып, кайып ааламынан ушундай сырларды ачып жаткан адамдар бар. Бирок көпчүлүгү ушундай өзүнчө бир өзүн өзү алдап, өзүнө кошо элди алдап жүргөн адамдар. Жана байыркы биздин баба атай тегибизден келе жаткан улуу касиет, ааламдык илимдердин түйүнү өрт койгон адамдар десем, мен бул сөзүмдөн жаңылышпаймын. Себеби дегенде мынакей арабызда чыгып алып, мен кудаймын, мен тигиндеймин дегендер, бул биздин баба тектен бери камтылып, күнүмдүк жашообузга оролуп келе жаткан илимдердин өзөгүнө балта чапкандар булар. Теге бүгүнкү күндө ошол ордолордон ошол касиеттүү адамдардын данышман адамдарыбыз бар, олият адамдарыбыз бар, аалам менен байланышкан адамдарыбыз бар, эртеңки күндүн кандай болоорун көрүп, кагаз бетине түшүргөн адамдар бар. Ошолордун баардыгынын биригүү доору деп түшүнөм да, биригиш керек. Өзөгүндө, негизинде биригиш керек. Бирок ошол өкүнүчтүүсү сен айткандай кээ бирөө ошол тайкы илим алышып, эртеңки багытты толук көрө албай, ошол анын ортодо акча маселеси, каражат маселеси каршылык болуп атат. Эго, менсинүү, текеберчилик кылуу менен, өзүн көрсөтүү менен ушулар негизи ушул максатта оюбуз ушундай болуш керек да. Анан өтө татаал экен, бул өтө татаал экен, өтө татаал. Бирок татаал болсо деле ушу улуу күчтөрдүн айтуусунда кадам таштай бер деген кабар келип, ошол нерселердин үстүндө азыр иштеп атабыз. Негизи буга чейин мен өзүм немеде христианды басып өттүм, исламды басып өттүм, кришнаит болдум, ошол баардык тепкичтерди басып өтүрүп, убагында ар бир нерсеге ишенимим болгондо ошого каршы бирөөлөр айтса, мен аябай мындай катуу кабыл алчумун. Жатыркап, жек көрүп, сен кантип түшүнбөйсүң деп ар бирин улам мындай этап менен өттүм да. Анан ошолордун баарын өткөндөн кийин азыр негизинен баарына тегиз кароо пайда болду. Теп-тегиз. Исламына дагы, христианына дагы, сен айткандай баарынын өзөгү бир. Жетилди да. Өзөгү бир дегендейчи. Анан негизи бара турган адам затынын бара турган жолу ушул. Башка жол жок. Тек гана кыйроо менен бара турган нерсе.